Assalamu алейкум, урматтуу жамаат. Баарыңыздарга берекелүү кайырлуу күн, амансыздарбы? Сиздер менен буюрса бүгүн поездонду кантип каяктан көчүрүп алабыз, кантип регистрация кылабыз жана адрес толтуруу боюнча ушул 3 суроого жооп ала аласыздар так туура. Анда эмесе эгерде телефонуңуз iPhone боло турган болсо, анда App Store'го кирип эле поездон деп жазып көчүрө бересиз латын тамгалары менен. Эми кимде телефон Android форматында болсо, анда буга чейин биринчи сабакта AKP форматында Кытайдын Play Market'ин берип өткөнбүз, ошодон көчүрүп алабыз. Анда эмесе мен бул жакка көчүрүп койгом. Кытайдын Play Market'ин ичине кирели. Сиздерге поездон деген жазууну калтырып өтөм Telegramга, ошодон копировать кылып алып, анан кое берсеңиздер болот албетте. Поисковикке киребиз үстүнө. Жазып даярдап поездон деп алган сөзүбүздү бул жака вставить кылабыз. Эми издейбиз. Мынакей эң жогоруда биринчи поездон турат. Жанындагы көк батырманы басып көчүрүп алабыз. Жогоруда оң жакта эң үстүдө бизге көчүп жаткандыгы тууралуу белги турат, маани берип карасаңыздар. Установитти басабыз. Проверка болуп жатат. Азыр түгүндө открыть деп чыкканда сөздөрдү басасыздар. Мына открыть болду, басабыз. Көк батырманы басып коесуздар. Разрешение беребиз албетте. Мынакей сразу эле катталуубузду сунуштап калды. Биз Кыргызстандын номери менен катталганга толуктай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Астыда маани берип карай турган болсоңуздар, +86 бул Кытайдын коду. Биз ушул жерде Кыргызстандын кодун табышыбыз керек. Кыргызстан номери менен катталып алабыз. Кытайча билбесек дагы 996-ны карап барып кое беребиз. Телефон номерибизди жазабыз. Телефон номерибизди жазып болуп, түгүндөгү көк батырманы басабыз жана пароль келишин күтөбүз. Мынакей бизге код келди автоматтык түрдө 29. Мынакей бизге код келди 2953 дегенде ушуну жазабыз. Сразу телефон номер жазгандан кийин эле автоматтык түрдө катталып калат. Эң түгүндө оң жактагы белгини баса турган болсоңуз, өзүңүздүн катталгандыгыңызды биле аласыз. Мынакей биз ийгиликтүү катталдык. Эми бизде 3-чү кадам бул адрес толтуруу. Настройка бөлүмүнө киребиз. Настройка бөлүмүндө мынакей 4-чү бизде полкада адрес толтуруу бөлүмү турат. Бул жерде пока что адрес толтурулбагандыгы үчүн эч нерсе жок деп белги турат. Эми биз адрес толтуруу үчүн мурда 1688 Пиндодо поездонго берилген Кытайдагы складдын адреси жарайт. Ошол адресибизди копировать кылып келебиз. Эми көңүл буруп караңыздар, бул жерге өзүбүздүн адресибизди коюп, түгүндө көк батырманы баса турган болсок, автоматтык түрдө өзү бардыгына жайгашат. Болгону телефон номердин тушуна +996 болуп Кыргызстан болуп калды. Ушул жерди Кытайга алмаштырып коюшубуз керек. Канча эле +86 Кытайдын коду. Мынакей, бул жерде Кытайга алмаштырып койдук. Эми бизде жеке кодубуз калды. Жеке кодубузду да копировать кылып келип, ушул жерге жарымын жогорусуна, жарымысын ылдыйсына жайгаштырабыз. Эң үстүнө бул жака жеке кодубузду жайгаштырып атабыз. Мынакей толуктай койсок бул жака батпай калат. Ошондуктан жарымысын өчүрөбүз. Жарымысын эң түгүнө алып келип жайгаштырабыз. Жарымысын эми төмөнгө, кодубуздун жарымысын эми төмөнгө жайгаштырабыз. Эми көк батырманы басып сактап койсок болот. Мынакей поездонго адрести туура так толтуруп алдык. Төмөн баш жагында кодубуздун жарымысы, Кытайдагы телефон номерибиз, толук адрес, андан кийин жеке кодубуздун жарымысы төмөндө жайгашкан. Ушул менен поездонду көчүрүп алып регистрация болуп, адрес толтуруу жыйынтыкталды. Сиздер менен кийинки сабакта поездондон товар анализ кылып, заказ кылуу боюнча болмокчу. Саламу алейкум, саламатта туруңуздар.